Рамазан чатыры долбоорунун 7-күнү көп балалуу жалгыз бой энелер, мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр, аз камсыз болгон үй бүлөлөр коноктолду. Бул жолку ифтар өзүнүн атагысы келбеген инсандын эсебинен өткөрүлдү. Саредин устаз конокторго Рамазан айынын баалуулугу тууралуу айтып берди. Белгилүү жана таланттуу ырчы Бек Исраилов долбоорду колдоп келип, энелерге жагымдуу маанай тартуулады. Ал эми алып баруучу жана тамада Нияз Байзаков иш-чараны жогорку деңгээлде алып барды. Тажрыйбалуу психолог Венера Бокотаева үй бүлө мамилеси, тил табышу, гармонияда жашоо темасында аялдарга сабак өтүп берди. Рамазан чатыры долбооруна жыл сайын салым кошуп келген Нургүл айым бул жолу да конокторду өз колу менен жасалган таттуулар менен кубандырды. Бөбөктөрдүн сүйүнчүсүнө себепчи болгон инсандарга Аллах ыраазы болсун. Сиз да долбоорго салым кошуу менен эсепсиз соопко ээ болуңуз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелерин чакырган жана муктаждыгы бар энелерди. Анан ушундай иш-чара бизге аябай жакты. Анткени биз көпчүлүк убакытта үйдө отурабыз. Биздин балабыздын мүмкүнчүлүгү чектелген. Мисалы менин балам эч жака чыга албайт. Бирок ушунча ыраазыбыз. Анткени ушундай иш-чаралар көбүрөөк уюштуруп турса, көбүрөөк көңүл бөлүп ата-энелергечи бизге ушунча мүмкүнчүлүк болот. 1-2 саат болсо дагы отуруп кичине ушундай эс алып, элдер менен баарлашып. Умма журналы чакырылган ушул иш-чарага келип, мен дагы коноктор менен чогуу ооз ачып, анан куттуктап кеттим. Бул ойлойм, мындай иш-чаралар өтө пайдалуу эл үчүн. Ушу түбөлүк жашоого дагы орусча айтканда инвестиция кылыш керек сөзсүз түрдө. Себеп дегенде бул өмүр кыска, ошондуктан ушул кыска өмүрдө көп жакшылык иштерди жасап калууңуздарды мен тилектешмин жана ошого чакырам баарыңызды. Рамазан чатыры.